Клиникада аябай көп операциялар жасалат. Ошолордун бири кальпарофия, жыныстык пластика. Негизи эле мен бүгүн ал операция жөнүндө сүйлөшпөйм силер менен. Мен бүгүн силер менен сырдашам. Ушул операцияга келген айымдар менен сүйлөшүп, биз сырдашып, бизде иштеген медайымдар аябай сырдашат. Анан бир күнү мен ошо кыздардан сурадым. Кыздар, эмне себептен келет экен ушул операцияга? Эмнеге ушундай эмне берет экен түрткөнүчү? Ушул барып, операцияга барып, коркпой кестиртип жасаганга. Ооба, түшүнөм, медициналык көрсөтмөлөр бар, жана сийдик зара токтобой, чүчкүрсө да агат, жөтөлсө да агат, же дагы башка себеби барбы депчи. Анан жооп мындай болду да. Анын убакыт мына кыздар көбүнчө, айымдар көбүнчө ошо жашоодо өзүн бактысыз сезгенден келишет. Көбүнчө мындай болот дейт. Бирди, экини, үчтү төрөгөндө туурабы, махабат? Жолдошума жакпай калды, мен менен ошо интимдик катнашта болбой калды, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда жатпай калды, жактырбай калды меникин жактырбай калды. Мен аябай өзүмдү бир жаман сезип атам. Самооценкам түшүп кетти. Кандай кылам билбейм. Анан ушинтип интернетти ачып окусам, ушу операция жөнүндө жазылыптыр. Көнүгүүлөр деле жасадым, тигин деле жасадым, бун деле жасадым. Анан кандай кылам, үй бүлөм бузулуп атат, же менин күйөөм кетип атат, же менин сүйгөнүм кетип атат деген деп келишет дейт да айымдар. Анан ушунун баарын анализдеп отуруп, мен силер менен сырдашкым келди. Урматтуу айымдар, сулуу айымдар, сүйкүмдүү айымдар. Биринчиден бизде интимдик жашоонун маданияты жок экен. Ал маданиятты өстүрүүгө бизде мектеп жок экен. Кичинекей кезден баштап кызга, кичинекей боочок айымга айта башташ керек да. Интимдик жашоо деген эмне? Ал кандай болот? Биз аны жашырабыз, уялабыз, кой уят дейбиз. Ансыз деле биз жок ал нерсени билет, бирок туура эмес адамдан, туура эмес жактарын билет, өзүнө зыян боло турган нерселерди билет. А биз болсо эне катары өзүнө пайда боло турган, жашоосуна пайда боло турган, үй бүлөсүнө пайда боло турган, аялдык бакытын ача турган нерсени үйрөтмөкпүз. Мен ойлойм. Туурабы же туура эмеспи? Анан биринчиден кыздарга айтыш керек ал жөнүндө. Биринчи этек кири жөнүндө айтыш керек, ага кантип даярданыш керек, ал жөнүндө айтыш керек. Кээ бир кыздар айтат, мен ал жөнүндө билген да жокмун. Анан ушинтип жашынып тряпкаларымды ар кайсыяка катчумун, анан кийин билип атам депчи, апам мага айткан жок деп. Мисалы, мага апам айткан, үйрөткөн, мен ал күндү күткөм, мен ал күндү майрам катары кабыл алгам да, эч уялган жокмун ал нерседен. Ошондой ал кыз чоңоюп келип, анан төшү өсөт, анан колтугунда жүндөр болот, жыныстык жакта жүндөр болот. Аны дагы уялып, жашырып, төшүн мынтип ылдый түшүрүп басып, төшүңдү көрсөтпө деп айтат кээ бир апаларчы. Жок, ошол ойдон бүкүрөйүп калат, ошол ойдон төшү кичикей болуп калат. Бүт баарын жашырып айтып бериш керек. Үчүнчүдөн, интимдик жашоо маданияты жөнүндө дагы айтып бериш керек. Анткени чоң эле эжелер, сиңдилер, интимдик жашоо деген эмне? Аял дагы жаланган эркек эле эмес, аял дагы ырахат табыш керек экенин билбегендер бар да. Эркек өзүнүн ишин жасап эле туруп кетип, ушу деген жашоо экен деп да ойлошот да кээ бирөөчү. Жок. Интимдик жашоо бул эки жактан ырахаттануу. Бул эки жактан кумарлануу, бул эки жактан бактылуу болуу. Анан кээ бир айымдар илгери бир китеп бар болчу, Камасутра дегенчи. Ошол жерде ар кандай позалар болчу да. Кээ бир айымдар ошондой позалар бар экенин дагы билишпейт, ошондой нерсени жасаса болот экенин дагы билишпейт. Аял менен эркек катнашта болгондо оргазм деген нерсе бар да. Ошол оргазм деген нерсе өтө маанилүү. Мисалы, сүйлөшүп келгенде 80% айым ошондой нерсени түшүнбөйт экен да, билбейт экен. Бул өзгөчө бир азыр
илимий жактан дагы түшүнүксүз нерсе да бул. Мээдеги болгон, аялдын жыныстык органдагы болгон эки бир чоң реакция. Бул реакция жөнүндө баары билиш керек. Организмге өтө пайдалуу. Бул гормондордун абдан көп бөлүнүп чыгуусу. Бул сүйүнүч гормонунун бөлүнүп чыгуусу. Бул жашоонун узарганы. Бул теринин, организмдин жашарганы. Бул позитив. Бул жакшы настроение, жашоого болгон сүйүүнүн пайда болуусу. Ошон үчүн ошондой нерсе албай турган аял албетте бактысыз деп айтпайм. Ооба, оргазмдын ар кандай түрү бар. Клиторальный бар, вагинальный деген бар. Ал жөнүндө да бир өзүнчө видео тартам. Бирок ошо оргазмды билбеген, сезбеген айымдар көп нерсени биле элек, көп нерсени сезе элек деп айтмакчымын да. Ооба, азыр көп комментарийлер кетет, шылдыңдайт, бирөө күлөт, бирөө капаланат, бирок чындыкты айтып туруу керек. Чындыктагы керек. Бул нерсе көп кишиге керек. Анан эгерде ошондой нерсе болбосо силердин жашооңордо, урматтуу айымдар, демек сиздер өзүңөрдүн партнеруңар менен, жолдошуңар болобу, сүйгөнүңөр болобу, сүйгөн жолдошуңар болобу, ошо менен сүйлөшүп, ошо менен интимдик жашоону алмаштырып, бир аз башкача кылып, балким азыр секс-шоптор бар, ар кандай интимдик оюнчуктар бар, ошолорду колдонуп, гелдер бар, ошолорду колдонуп, позаларды алмаштырып, балким романтикалык бир свиданияга чыгып келесиңерби, ошондой кылып, бирок ошол нерсеге жетишкенге аракет кылышыңар керек. Кээ бирөө төрөгөнгө чейин сезбейт, төрөгөндөн кийин сезип калат, кээ бирөө бир 2-3 төрөгөндөн кийин сезет, кээ бирөө бир турмуштан сезбей, экинчи турмушка чыкканда сезет. Бул ар кандай нерсе, бул түшүнгүс нерсе, бирок ошол нерсе аялдын организмине керек экен. Маселеси бул өтө маанилүү маселе. Азыр айымдар аябай көп нерсе бар колубузда, интимдик оюнчуктар бар, интимдик кийимдер бар, атайын магазиндер бар, ошо интимдик кийимдерди сатып алып колдонсоңор болот. Гель лубриканттар бар, кургак болгондо ошол лубриканттарды колдонууга болот. Мисалы мага Баткенден бир ошто болгондо Баткенден бир эже келип айтканда, ой, жолдошум экөөбүз көптөн бери ошо интимдик эмелерди колдонобуз, аябай жашообуз сонун деп. Мен таң калгам да, мына адамдын жашаган жеринен эмес, мен айылда жашайм дегенден эмес, адамдын билиминен, адамдын ошо жөнүндө болгон кызыгуусуна болот экен. Анан эгерде төрөттөн кийин тиги жак бошоп калса, көнүгүүлөр бар. Биринчи даражада жаңы бошоп баштаганда же жаш айымдардыкы ошо көнүгүүлөр менен аябай жакшы кетет. Интимдик тренажерлор бар. Ошону алып колдонсоңор болот. Кегеля көнүгүүсү, интернетте ачсаңыз көнүгүүлөр аябай көп. Анан андай шарик тренажерлор бар, тиги жагына салып туруп, кармап туруш керек. Анан ошол жерде булчуңдарды кадимкидей чыңдайт. Таптакыр болбой калса, эгерде чын эле бошоп кетсе, жолдошуңарга жакпай атса, бизде ошо кальпарофия операциясы бар. Аны келип жасасаңыз, чын эле оперативдик жолу менен аны кичирейтип койсо болот. Мен дагы бир күнү лазер жөнүндө видео тартам. Мен лазерге каршымын. Эмне себептен, ошонун баарын айтып берем. Эгерде бүгүнкү видеом жакса, сөзсүз плюс коюп, лайк басып коюңуз. Суроолоруңуз болсо комментарий жазыңыз. Бул тема кызык болсо, дагы видеолор тартам.